Биздин студиябызга бүгүн өзгөчө бир бокс дүйнөсүндө дейбизби же болбосо Жалаңач Муштум беттештеринде чыгып өзүн көрсөтүп келе жаткан Кыргыздын желегин Россияда көтөрүп, YouTube'да, интернетте таанымал болуп калган биздин энебиз келип отурат, Самат Абдрахманов. Салам алейкум, Самат. Кандай келип алдың Кыргызстан, кандай кабыл алды, ким чакырды, жана маанай кандай? Чоң рахмат. Кыргызстанга жакшы келип алдым. Биринчи келишим мен бул апам менен тойго келгенмин. Ошол жерде 3 күн болуп, андан кийин кайтып Москвага барып келгем конференцияга. Ушул 2 жумадан бери ушул жерде Ошто тургам. Бирок келгенде эч кимге айткан эмесмин. Биз билебиз, сен Оштун Ноокат районуна караштуу ошол Төрөбай Кулатов айылында төрөлүп, бирок Россияга эрте көчүп кетип, ошол жактан чоңоюп өскөнсүң, жана бокска дагы биринчи кадамдарды ошол Тюменде жасагансың да. Спортко ким алып барды эле, жана Кыргызстандан Россияга эмне үчүн көчтүңөр эле, кайсыл жылдары болгон, ошол жөнүндө айтсаң. 2003-жылы көчкөнбүз. Ал мага бир 3-4 жаш элем, кичинекей эле элем. Атам өзү көчкөн, анан бизди алып кеткен. Ал жерде атам менен апам ошол бизнес развивать этип, ошол жерде магазиндер ачып, ошондой кылып баштаган, ошол жерде калып кеткенбиз. Ошол жерде окуу полностью, армия ошол жакта бүткөн. Бокска ким алып келген? Атам боксер болгон. Эми мен кичинекей маалымда да өзүм постоянно целим болгон боксер болом депчи, профессиональный. Анан ушул сен хардкорго келем деген учурда ата-энең эмне деди, уруксатты алдыңбы? Менимче каршы болсо керек, Жок, башында ата-энемден сурабай, тренерлериме да айтпай кетип калгам Москвага. Ошол жака соревнования по боксу болот деп. Андан кийин ошол именно в день боя атама чалып айткам, ушундай ушул жерге келдим деп. Неге андай кылдың деп урушкан кичине. Бирок азыр постоянно эле тапить этет, ур деп, аларды уруш керек деп. Жалпысынан ушул Гран-при мелдешинде жаңылбасам 5 беттеш өткөрдүң. Эң кыйыны кайсыл болду? Ошол эле Гаральд түрмөнүн бир духун көрсөтөм деди, аны дагы өз ордуна койдуң. Андан сырткары акыркы беттешиң ушул казакстандык мушкер менен болду. Эң кыйыны, күчтүүсү ким экен? Өзү бар деле бою кыйын болот. Ал результат бою ал сен өзүңдөн зависит этет. Любой бойго мындай өзүң жакшы иштеп, жакшы даярданып, жакшы настрой менен чыксаң, оңой эле кылса болот да. А так эң самый тяжелый бой ошол последний бой болгон. Ушул казакстандык менен. Ал жерде да вес сказаться терти, 10 килограмм оорураак. Өзүм да мындай ончо жакшы иштей албадым. Ошол өзүмдү постоянно мындай виноват сезем. Бир да ошол 5 бойдун ичинде бир да бойдо мындай өзүм менен доволен чыккан эмесмин да. Постоянно ошо айтат элем, что еще можно лучше и лучше депчи. Анан ушул беттеш учурларында секунданттарын кыргызча кыйкырып, Самат, тыйын, танк, тур, анан качыш керек, дистанцияны кармаш керек деп аткандарын угуп калабыз да. Секунданттарың ким? Ошол эле бокстан машыктыруучуларыңбы же алар башкабы? Алар менин братандарым болот, туугандарым болот. Бирөө тууган болот, экинчиси бир братан болот. Ал тууган братан башында мен биринчи Москвага барганда ушул менен сүйлөшүп калганбыз. Ал да хардкор көрдүм да. Мага мындай анча да эле мындай секундант керек эмес, поэтому мага жөн эле мындай капа-сапа жууп берип турган адам керек болчу. Мен мындай опыт бар, өзүм думать эте алам да мындай. И поэтому ал даже лапаны башында кармабайт эле жакшы. Ошол менен өзүм үргөтүп, ошол постоянно эле бирге жүрөбүз. Ошолорго да чоң рахмат. Ошол Муштум менен Мушташка келерден мурун сенде мындай Мушташта көчөдө деле бир окуялар болуп калса керек. Анткени бир уюмга келип, Жалаңач Муштум менен мушташуу үчүн аны билиш керек, даяр болуш керек да. Ошондой окуялар болду беле? Ооба, конечно, болгон. Жаш маалымда, кичинекей маалымда көп муштат элем мектепте. Андан уже адам чоңойгон сайын мындай
конечно, чоңоет адам билет да бул эми түрмөгө отурсам болот деп, ошол үчүн армияда да мушат элекем. Армияда билет го өзүңүз бир слабину берсең уже на шее сядет дегендей, ошол үчүн мушат элек ал жакта. Ошол. Ооба, сен Instagram баракчаңан ошол армияда кызмат өтөгөнүн да көрүп калдык. Анан кандай болду негизи? Кимдер менен чогуу болдуң? Ошол окуялар барбы армияда? Армияда өз негизи биз 150 адамдан, бизде учебный часть болгондо 150 адамдан бир ротадан, биздин ротадан ошо үчөөбүздү эле калтырып коюшкан, ошол жерде 1 жыл служба кылганбыз. Мен анан 2 тувинец, биттасы бирөө мастер спорта по боксу, бирөө мастер спорта по самбо. Үчөөбүз ушул частька выступать этебиз депчи. Башында жакшы болуп аткан, постоянно соревнования, сборы, шаарларга барып жүрөт элек, самолет менен почти армияны сезбейт элек. А так кийин коронавирус, пандемия башталып, ошол частьте отуруп калганбыз. Анан ошол хардкорго кайрадан кайталы. Сен поп ММА'ды буга чейин деле көрүп келсең керек, ошол блогерлердин, Мушташев, Тарасовдардын, Чоршанбелердин беттештерин анан көрүп отуруп, ой эмнеден улам келди эле, мен да ошол жака барып мушташайын деген ой. Жок, аларды карабайм мен, көрбөйм, алардын бойлору вообще не интересно, чын айтсам, ошо блогерлердин поп ММА. Мен ал жерге эмнеге келгем, себеп өзүм профессионалдык бокско өтөм деп, өзүмө кандай десем, сделать имя, чтобы потом имя работало на тебе дейби. Ушундай кылып, ошо предложение поступать этсин деп, азыр ушу гран-при бүтсүн. Иншалла утаздан кийин көрөбүз уже профессионалдык бокс. Ооба, негизи профи боксчулардын арасына чыгуу үчүн атың керек, медиалык жактан сен белгилүү болушуң керек. Анан азыр сунуштар түшө баштадыбы? Белгилүү боксчулар сени карап сага жаза баштадыбы? Ооба, сунуштар, тренерлер да жаза баштайт. Эми приложение нормально келишип атат, бирок пока биз мындай теста токтой элекпиз да пока что. А так, өзүмдүн тренерим пока жок да. Ушу 5 бой уже почти 1 жыл длится тартат, 10 ай. Ошо 10 айдан бери постоянно ошол Москва, мен өзүм Тюмень шаарында жашайм. Тюмень, Москва постоянно 1 айда бир 2 жолдон барат элем да, постоянно учуп. Анан готовиться эткен, ошол Москвага за 10 күн калганда готовиться эткен барам, как минимум 2 жума калганда акклиматизация, ошол жакка барып. Өзүм тренерим жок, бирок чоң зал, көп залдар бар, кыргыздардын залдары. Москвада кайсы залга барганда калбады, баардык залга барып чыктык. Ошо каякта мындай спарринг партнерлор бар, каякта. А так основном өзүбүз эшикте готовиться этет элек. Чисто сами дегендейчи. А так мен өзүм тренерим кичинекейимден бул чоңойткон. Ал Тюмень шаарында, ал эми мындай айтсам уже боецтер чоңоюп атканда алар карабай коюшат экен да биздечи. Алар мындай ступень беришет экен, берип уже юниорго жеткенден кийин уже өзүң кетишиң керек, э? Юниорго жеткенден кийин уже мындай чын айтсам подъем жок экен да, потому что ал жакта мужиктер калган эмес, бүт жаш балдар келишет, алар кайтып түшүп, ошолордон баштайт да ступендечи. Кийинки суроо, ушул 22 эле жаштасың, бирок акылдуу сөздөрдү сүйлөп, ушул ой жүгүртүүң дагы башка деңгээлде экендигин баардыгыбыз эле байкадык да, интернетте ошол атаандаштарыңа жооп берип жатканда, рингде беттешип өткөргөндөн кийин дагы эмоциясыз баардыгы чындыгында жада калса ошол россиялык уйрмандарга жага тургандай болуп атат да. Анан окуу жайды каякта окудуң эле, билимге көбүрөөк көңүл бурган окшойсуң? Окуу жагын Россияда эле, ошол Россияда бүтүп, колледжде бүтүп, ошол чынын айтсам, жок анча интерес болгон эмес окуган. Анча даже барып аткан да эмес, постоянно ошол соревнованиялар менен эле жүрүп, колледжде да бүтөйүн деп ошол академический кетип калгам, потому что ошол соревнованияларга барып успеть этпей. А так азыр бүтүргөм. Патриоттук сезимиң алыста болсоң дагы бар да сендечи. Анан ушунун баары эмнеден болду? Эмнеден болду дейм, ата-энемден болду дейм, воспитаниядан.
себеп ошол жакта да жүрсөк, ушул канча 18 жылдан бери Москвадамын, кичинекей жашымда ой Тюмендемин, Россияда. Ушул өзүмдүн тилимди эсимден чыгарбаганыма ошол ата-энеме рахмат. Өзүмдүн традицияларымды, себеп билесиз го, өзүңүз Россияга барганда көбү эстен чыгарып коюшат, улуп кетишет. Ошо. Бирок мен кичине диалектим бар да, ошол үчүн силерден кечирим сурайм. Просто мындай кыргызча жакшы сөздөрдү сформулировать эте албаштым да, а так орусча болгондо жок, анын баардыгы түшүнүктүү. Ар бир адамдын өзүнүн диалекти бар, региондоруна жараша. Анан кийинки суроо, карьераңда бир дагы жолу нокаут эмес, нокдаунда дагы болгон эмессиң, билишимче. Жана коргонуу стилиң дагы Флойд Мейвезерге салыштырды, бирок сен аларга салыштырганын жактырган да жоксуң. Макс Холлоуэйге чейин салыштырышты. Сенин стилиң эмне деп атаса болот? Стиль Самата кыргыз. Ким билем, годами тренировкам ошондой болду. Зрелище көрсөткүм келет, бойду не просто утуп жөн эле пачкам, а именно зрелище. Ошо кураж, постоянный кураж утугум келет. Өзүмдү заводить этем ичимден. Заводить этип ошол ишчимде болот. Андан кийин бүткөндөн кийин ал жерде хардкордо постоянно эмоциялар болот. Өзүмдү кармашка аракет кылам постоянно. Ал жерде өзүңүздөр көрүсүңөр, постоянно уруш, мушташ болушат, сөгүнүп кетишет. Мен да эле адаммын, мен да эле, например, урушкум келип кетет. Бирок ал жерде көп провокация болот. Бирок мындай өзүм кармап, өзүмдү, себеп бизде жаш балдар көрүшөт, пример, мы пример для подражания деп коебу. Жаш балдар көрүшөт, ошол өзүбүздү как мы должны вести себя как профессионал. Ал жакта мушташып, анан кийин утулуп калгандан кийин сырттан дагы улантып, ызычуу болмой жокпу? Кандай эрежелер катуу болсу керек? Алар да болот, некоторыйлардачы, бирок биз андай нерсеге вообще карабайбыз. Биз отдельно эле жүрөбүз аяктачы. Эч ким аркасынан жүрбөйбүз, эч кимден мындай, кандай десем, никому не подлизываемся дегендей. Эч ким аркасынан жүрбөйбүз, өзүбүзчө жүрөбүз. Ошол үчүн баары эле уважать этишет бизди. Жана ошол баягы күнү өткөн пресс-конференцияда дагы хардкор менен эки беттешке келишимим бар деп калдың да. Контракт бар депчи. Андан кийин, бүткөндөн кийин эмне кыласың? Уюмда эле каласыңбы же башка сунуштарды карайсың? Мына бир жума мурун хардкор чалып мага айтышкан, может декабрдын аягында азыр 2 жумадан кийин 70 килограмм за пояс мушасыңбы же мушпайсыңбы деп. Мен жок дедим, себеп потому что, во-первых, 2-3 жума эле мен подготовка эмес, тем более 5 раундовый бой болот. Чемпион 70 килограммдык мен. Во-вторых, мен только после боя колдор восстанавливаться тетелек еще. И в-третьих, bizde финал, который намного важнее. Ал жерде азыр бой өткөрүп травма алып калган болсом жөнүндө. Поэтому бул чемпионский бой никуда не денется. Ошол үчүн бул гран-приден кийин өзүмдүн весимде чөм, өзүмдүн весимде за пояс. И там дальше посмотрим. Россия, Америка болот, ошол жерде мушташат. Анан финалдык бөлүктө сага ушул Лендруш Акопян деген күчтүү бир боксчу чыкканы турат. Анын дагы беттештерин көрүп келдик, өзгөчө бир нокаутер. Анан бир эмоциясы да бир башкача, балким негативдүү десек болобу биз үчүн, балким күйөрман болгон үчүн. Анан аны талдап, изилдеп, байкап бүттүңбү? Аны менен мушташ кандай болот деп ойлойсуң? Ал менен, во-первых, 5 раунд мушташ болот. Ушул мага Кыргызстан, ушул баары эле Лендруш таанышып калышканда, любой жерде каерде адам көрбөсөң, Самат ушул таанышаттан, Самат ушундай кылып ур, ал башын чүрөт экен, ал мындай кылып урат экен деп уже акыл деп коебуз. Эми ал менен главное правильно подойти, правильный геймплан кылып, ал баары эле жакшы болот. Ал анча эле опасный эмес, силер ойлоп аткандайчы. Мен аны билем, алда только бир стиль, только биринчи номер менен иштей алат. Мен анын ордуда я могу и первым номером, и вторым номером, так и в левше, как и в правше. Менде арсенал көп алдан көрүп.
и выносливость тоже көп. Эми көрөбүз, бой көрсөтөт, не хочу пока загадывать. Ооба, буга чейинки беттештерде дагы сен атаандаштар чарчап калган кезде чарчаган жоксуң да. Чыдамкайлыгың, ошол өзүң айткан выносливость жагынан күчтүүрөөк болдуң атаандаштарга караганда. Машыгууларың кандай өтөт? Ошол машыгууларың жөнүндө айтып берчи. Машыгууларым ошол сбор постоянный кросс, каждый день кросс. Эртең менен туруп жүгүрөм. Эч качан мындай чекпейм, ичпейм, эч нерсе мындай алкогольный өмүрүмдө эч качан принимать эткен эмесмин. Даже ушу кальян, мага досторум постоянно айтышат, тем более Россияда. Самат, тебе уже 22 года, ты еще жизни не видал, депчи, давай этот курни деп. Ты что, дурак что ли деп. Мындай азыр уже давно мындай предлагать этишпейт, уже билишет, потому что канча предлагать этсе да мен алып айткам ошол. Машыгуу каттуу өтөт, постоянно баштап набирать этебиз, андан кийин формага киребиз, андан кийин пикке набирать этебиз, анан спад болот. Кийин бойго заряженный чыгабыз постоянно. Беттешке канча калган убакта өзгөчө катуу машыгасың дагы, анан канча калганда машыгууну токтотосуң? Эми спад бир 10 күн бойго калганда уже одноразовый, даже 10 күн эмес, бир жума калганда уже одноразовый тренировки башталат. Ошол эс алыш керек, э? Ооба, сон, самое главное восстановление спортсмендерге бул сон да. Уктайсың, чай ичесиң, ошо тренировка ошондой эле. Сага көп берилген суроолордон болуш керек. ММАге сунуш келсе өтөсүңбү деген суроолорду менден башканын баардыгы берди болуш керек. Бирок биздин көрөрмандарга жооп берип койсоң, ММАден сунуш келип атабы ар кайсы уюмдардан? Кандай болот? Жок, ММАден келбей жатат. Чынын айтсам, эч качандай желание болгон эмес ММАга чыгыпчы. Просто бирок азыр ММА жаман обороттор набирать этишет, популярность, бокс вообще калып кетти. Мына 2-3 күн мурун мен көрдүм. Бокс 2028 Олимпиада Лос-Анджелесте вообще убирать этишет экен, тяжелая атлетика менен. Себеби ол жерде постоянно заслуживание судейства жаман. Ошо, так что эми кандай десем, даже если мой UFC азыр контракт заключить эткен болгон болсо, мен сразу чыга албайт элем да. 1-2 жыл как минимум мен борьбаны подтягивать этет элем, путтарды подтягивать. Менде ал жок, менде только стойка да бокс. UFC'ге да сүйүнүп чыга албайбыз да, бизче контракт берди деп. Ал жерге чыкканда учуш керек да, результат көрсөтүш керек. Ошол үчүн как минимум ошол 1-2 жыл кетет эле. Упорный тренировки, борьба, пут, ошол бүт ММА. Анан негизи Москвада, Россияда канча деген кыргыздар жүрөт, машыккандары дагы өтө көп. Күндүз иштеп, түндө машыгып жетишкен кыргыз мекендештерибиз толтурат. Анан ошолордун арасынан мен дагы хардкорго барат элем, Самат мага жардам бер деп кайрылгандары көп болсо керек, э? Көп. Мен өзү ошол Тюмень шаарында чоңойгом, ал жерде кыргыз бар, бирок анча көп эмес. Москвага барганда мен шоки болгом, ал Бишкекте жүргөндөй эле болчу. Аябай көп. Постоянно эле айтышат, брат, мен да тарт деп. Эми мен колдон келишинче кылам. Мен дагы ал жерде мындай организатор эмесмин да баардыгын тартып. Тем более ал жерге адамдарды мындай кандай, во-первых, ушул кандай спортсмен керек, а во-вторых, ушул орусча жакшы сүйлөшүшүң керек, ушундайлар керек экен да. Азыр Тюменде жашайм деп калдың. Алдыда ошол Москвага көчүп барып, Москвага жашап, машыгууга бир пландар барбы? Анткени дүйнөлүк аренага ошол Москва аркылуу чыгуу оңой да. О, конечно, пландар бар. Башыдан бир пландар бар. Просто возможность пока жок. Ал жерде азыр бир 2 айында азыр ата-энем да бул жака көчүп келишти. Кызылыкке шаарында биздин үйүбүз полностью уже бүттү, курулуп бүттү. Ата-энем бул жака көчүп келишти Тюмендө. Ата-энем эч ким калбады, мен өзүм ал жерден кетип азыр Москвага переезжать этем. Кимдер менен жашайсың аякта? Тууган байкелериң бар да? Жок, ал жакта ушу квартира эле снимать этип өзүм эле жашайм. Анан хардкор файтинг сени ушунчалык баалап калышты.
Жана ал уюмдагы өзгөчө бир жылдыз жана баалуу мушкерлердин бирине айланып калдың да. Сен ошону сезип атасың. Гонорарлары барган сайын өсүп атса керек, башкага караганда ошол гонорарлар жөнүндө айтсаң. Гонорар жөнүндө мен сизге только мындай айта алам, что бизде гран-приде башка гонорар. Башыдан баштагандан бери ошол один. Азыр гран-при бүткөндөн кийин уже башка цифралар башталат. Азыр цифраларды эми айта албайм, бирок мындай кандай десем, мен Москвага ушул айттым го, как минимум 10 күнгө барып келем, барып келишим эле 2 раза больше кетет. Андан көбүрөөк кетет. Онун 2 раза больше кетет, чем а еще келгенде сен еще колдоруң восстанавливать этесиң, лечение, андай мындай аларга иш айдайм. Бокс боюнча ошол профессионалдарга чейин олимпиадага чыгуу бир максатың барбы? Олимпиадага барайын деген бир ойлор болду беле? Ооба. Болгон. Бул кичинекейимден бери айткам, профессиональный бокс, ошол пояс-моюстарды забрать этем деп. А так азыр чоңойгон сайын мындай понимать этасың, что самый баягындай важный бул олимпиада экен деп. А так, конечно, олимпиада максат. Желание чоң. Еще тем более Кыргызстан атына чыккан болсоң, аябай сонун болмок. Мен гражданин России. Негизи чакырып атчабы бизде машыктыруучулар, бизге кел, дүйнө чемпионаттарына барабыз, олимпиадага барабыз деген бокстан. Жок. Пока жок. Андай Мен өзүм максатым бар, өзүм желаниям бар ошо сборная Кыргызстана менен мындай сбор провести этип Ысык көлдө ошол алар менен көрүп, алардын уровень сравнить этип российский менен алардын уровень сравнить этип көрөйүн. Желание бар. Кыргызстанга канчалык бат келип турасың? Бир айда бирби же андан да көбүрөөк болду? 5 жылда бир келдим азыр. Последнее время ушундай болуп кеткен, 4 жыл, 5 жыл болуп. Ал жакта жүрсөң бирок жаман сагынат экенсиң. Ушул келиң эле кеп кетет. Тем более канча ушул армияда болгондо 1 жылдын ичинде канча тууганым тою болуп кетти, уже карындаштар турмушка чыгып кетишти, ошо 5-6 той өтүп кетти да 1 жылдын ичинде элечи. Ошол ойлойсуң, мен сагынып, мен дагы баргым келет деп, бирок эми кол бошобойт да. Кол бошобойт, постоянно ушу окуу, анан ушул бокс боюнча ошол үчүн бара албай калып аткам. Атенем барса да мен өзүм калып кетип аткам бул жакта. Инстаграмыңда дагы катталуучуларың 100 миңден ашып калды. Биз байкап турабыз, Самат канча болду экен, Самат дагы канча белгилүү болуп баратат депчи. Ошол медийна жагынан алганда аябай белгилүү болуп баратасың. Бул бизди кубандырып, сүйүндүрүп атат. Сен ушул нерсеге даяр белең, жана көчөдөн сени таанып, учурашып, сүрөткө түшкөндөр болуп атса керек, Ооба, конечно, башыда жаман непривычно болуп аткан, адамдар келип сүрөткө түшүп, өтүп кетип атсаң, барды бири-бири менен шу деп сүйлөшүп, мени карап, жаман мындай телефондорун ачып. Азыр уже үргөнүп калгам, уже давно үргөнүп калгам. Эми приятно да бар, адамдар келишет, сүрөткө түшөт. Бирок канча даже времяң жок болсо да, любой адамга ошо сүрөткө түшөм деп келгендерге уделить этип времяң, ошол жакшы сөздөрдү олорго сүйлөп коюп, мындай дейт го. Насколько канча сен үстүгө учсаң дагы өзүңдү терет этпеш керек да бул жердечи. Высокомерный болуп кетпеш керек. Всегда нужно оставаться самим собой деп. Алла Таала ушуну бердиби, ушуну Алла Таала бир күндө алып коюшу мүмкүн да. Поэтому ошо если возможностьң бар, жардам бериш керек. Ушул, например, возможность бар, сен, например, известныйсың, бирөөлөр ооруп атса, ушул, например, сен мындай өзүң аудиторияңа көрсөтсөң болот, ушундай нерселер. Самый главный цель бардык спортсмендер деп ойлойм, ушул Кыргызстанды тааныткан эле, ушул Кыргызстан желеги эле желбиреп, биздин гимнибиз ырдап турса эле, ушундай дейм да. Ушул мен да хардкордо эмнеге, например, бул жерде Бишкекте болгондо, Бишкекте ошондой оюн болгондо, например, кыргыз деп вряд ли коет элем да, потому что бул жерде баардык эле кыргыз да. А мен Россияда жүрүп, ал жакта бүт СНГ болуп атса, эми ушул прозвищем кыргыз деп, эми ушул билсин депчи, бул кыргыз экен деп, биз ошол үчүн койдум. Даже башыда биринчи бой өткөрүлөкте финалда уже
кандай десем, ат менен чыгам. Аттын үстүнө ушул баягы национальный костюм болот го, батырлардын ошолор менен чыгам. Колумда камчы менен, калпак менен чыгам деп. Башыда уже биринчи бөткөр элек ушуну вспоминать этип, постоянно ушундай чыкса жакшы болот эле деп мындай ойлойт элек. Азыр эми ошол время келди, финал уже жакындап атат. Ошол ат менен чыгабыз эми буюрса. Негизи ошол хардкор уюму өзгөчө бир кийимдерди кийгизип, ар бир мелдешке өзүнчө тематикалык жактан даярданып, машинадан түшүп, анан робот болуп чыга калып, аскердик кийимдер менен чыгып, шоу көрсөтөт да элгечи. Менимче ошол эле атаандаш уюмдар наше делодан айырмасы шоу көрсөтүп, пресс-конференциялар менен айырмаланып болуш керек. Сага бул жактыбы? Ар түрлүү болот. Ну, как-то необычно шоу да бар. А так, биз канча нерсе кийбесек дагы биз все равно рингте мушташабыз да, туурабы? Все равно хоть военный болуп чыгабыз, бирок баары мушташабыз, автомат менен чыкпайбыз да. Ошол просто ал нерселер көп время занимать алып коет экен да, ал жерде барып целый день ал жакта болосуң. Ошо. Убакытты көбүрөөк, подготовка кылышып, пока ар кимге кийим тандашып, ушундай кылып чейин постоянно айтабыз, биз бул жака мушташкан келдикпи же эмне кылган деп. Бизде мушкерлер тууралуу кыска суроолор бар, же бирөөнү, же экинчисин тандашың керек болот. Хабиб Нурмагомедовпу же Конор Макгрегорпу? Хабиб. Барселона же Реал Мадрид? Барселона. Месси же Роналду? Билбейм. Сауль Альварес же Геннадий Головкин? Альварес жеңет деп ойлойм. Пакьяо же Мейвезерби? Эми Мейвезер уткан, бирок өзүм Пакьяого болет этем. BMW же Мерседес? Биздин цель BMW пока. Башпай, ММА же бокс? Бокс. Анан кыргыз күйөрмандарыңа, мекендештериңе кайрылып ушул эркин микрофондо айтсаң. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, кыргыз элим. Ушу сиздерге чоң рахмат. Ушу бизди спортсмендерди колдоп келгениңиздерге. Ошо биздин задачабыз ошо айткандай эле Кыргызстан желегин желбирете берип жүргүбүз келет. Ошо сиздерге чоң рахмат. Буюрса финалды да алабыз. Баары жакшы болот. Сиздерге чоң рахмат. Студиябызга келип, өзгөчө мазмундуу маек куруп бергениң үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо байланышта болуп, көптөгөн маектерди өткөрөлү. Сиздерге чоң рахмат.